Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде Дори шоу программасы. Бүгүн бизде конокто Кыргыз эстрада ырчы мырзасы Нияз Абдыразаков. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биздин студияга кош келипсиз. Чоң рахмат. Сиздерге дагы чоң рахмат. Элдерге дагы салам. Нияз мырза, айтсаңыз, чыгарма жаратууда кандай жана кайсы учурда сизге илхом келет? Билбейм. Негизи кээде ыр жазам деп ушунча берилип, убакыттарыңды бөлүп келип отурсаң, ыр чыкпай калат. Бүгүн кеч болуп кетти, жатайын эртең деп аны компьютерди ачып, пианинога ойноп, бир аз эме кылганда ачылып кетем кээдечи. Өзүм деле түшүнбөйм негизи эмне болгонун кандай болот. Ошол мезгилди кармаганга аракет кылам. Ошондой эле чыгармачыл адамдарда көбүнчө сын пикирдин үстүндө жүрүшөт. Айтсаңыз, өзүңүздүн дарегиңизге айтылган сын пикирди кандай кабыл аласыз? Ар бир адам өзүнү идеалдуу кылып жүргүсү келет эмеспи? Сын пикирлер ар дайым келет. Пенде болгондон кийин кемчилик кетирет экенбиз, кээ бир жерде ката кетиребиз. Кээде байкабай сүйлөп алабыз. Анткени биз жаш болуп жүрдүк. Азыр бир аз өзүбүзгө карап аракет кылып атабыз. Элдин адамы болгондон кийин. Бирок сын пикир келген кезде бир аз капаланабыз. Улуу Залкар Чыңгыз Айтматов айткандай, адамга эң кыйын күн сайын адам болуш дегендей, ошондой биз дагы аракет кылып, сын пикирлерди туура кабыл алып, капа болсок дагы ошону кайталабашка аракет кылып, жакшы инсан болгонго умтулабыз ар качан. Анан бирок кээде сын пикирлер башкалардын инстаграмынан окуп калам, бирок аларга келгендей мага келбейт экен. Азыраак экен. Сүйүнөм ошого. Нияз мырза, айтсаңыз, критика көбүнчө сиздин кайсы сапатыңызга айтылат? Критика мага көбүнчө жана дин жолунда жүргөндөн кийин ырдабаш керек. Эмнеге ырдап жүрөсүң, токтотпойсуңбу деген учурлар болду. Кээ биркилер катуу айтат, кээ биркилер аябай мындай жакшы кылып айтат да. Анан бирок мен өзүм ошол нерсени туура кабыл алам. Анан болушунча жанагындай жаман ырларды ырдабаганга аракет кылам. Жакшы ырларды, тарбиялык маанилери бар, элге зыяны тийбей турган ырларды ырдабаганга аракет кылам. Буюрса баарын оңдойбуз деген ниеттер бар. Актриса Айкөл Аликжанова айткан, бул дин жолунда жүргөн ырчылар сахнага чыкпаш керек, жада калса кыздар боенбош керек деп. Ушул айткан кептерге сиз кошуласызбы? Билбейм, бир нерсе деп адамдын көңүлүн оорутуш деле кыйын. Негизи Айкөл туура айтат. Аял затыны биз баркташыбыз керек да. Анан аялды реклама катары колдонбошубуз керек. Негизи аялды биз эне катары көрүп, жогору инсан катары билебиз. Бирок мисалы үчүн ырдап жүргөн карындаштарыбыз эмне максат менен ырдап жүргөнүн өздөрү гана билет. Балким бизге бир ыр жагынан бир жакшы кеп кеңештерин айтайын деп атат. Балким ыр жагы менен кимдир бирөөгө болбосо мындай ажырашпаш керек, жакшы жашаш керек деген бир маанини жеткиргиси келип атат. Муну бир гана Аллах Таала билет. Ким эмне кылса дагы өзүнө өзү жооп берет эмеспи? Мен эч кимди туура эмес кылып атат деп айта албайм. Ал эми өзүңүз критикалайсызбы? Албетте. Чыгармачылыктан көбүнчө эле ийгиликтер ар дайым коштоп жүрбөйт, ошондой эле кыйынчылыктары да болот. Айтсаңыз, ошол чыгармачылыктан тажаганда же чарчаганда башка бир кесипти аркалап кетсемби деген ойлор болду беле сизде? Менде негизи эле мен чыгармачылыкка жандай аябай берилип баш отум менен кирип кеткен эмесмин. Бирок мындай өзүмдүн сүйгөн хоббим сыяктуу колдонуп жүрөм. Анткени биздин байкебиз дагы ырчы. Ошондуктан тааныштарыбыз, досторубуз, чөйрөлөрүбүз баары ырчы болуп калгандыктан биз деле ушул өзүбүздү ырчы катары көрүп калып ырчы болуп жүрөбүз. Бирөөлөргө ыр жазып беребиз. Анан негизи тажап кеткен учур болгон жок, бирок мына карантинде негизи ырчылык бул кесип мындай эмес, түбөлүктүү кесип эмес экени дагы бир жолу мындай далилденди. Анткени бизден таланттуу ырчылар көп, бизден жаш ырчылар көп чыгып келатат буюрса. Ошондуктан бир негизи башка жумуш деле кылабыз. Негизи бирок тажабайм.
бул шоу чөйрөсүн деле алып кеткенге аракет кылам, жаңы чыккан муундарга жардам берем буюрса, бирок таза элекмин. Ошондой эле аганын көрүп ине өсөт дегендей, өзүңүздүн агаңыз Ильяз Абдыразаковду атаандашыңыз катары көрөсүзбү? Жок, атаандашым катары. Негизи эле мен эч кайсы бир ырчыны атаандашым катары көрбөйм. Анткени ар бир адамдын өзүнүн угарманы бар, өзүнүн сүйүп уккан, жакшы көргөн, баалаган эмелери болот, сапаттары. Байкем мен үчүн устат катары көп нерсени үйрөткөн, ырчы жактан эле эмес, негизи ырчы болуп чыга электе, аранжировка кылып жүргөндө, анан байкем менен гастролдо көп жүрчүбүз. Ошол кездерде адамдар менен кандай мамиле кылыш керек, эми ырчы болгондон кийин. Ошол менде мисалы үчүн кээбиркилер айтып калат, сиз дагы Ильяс байкеңиз да жөнөкөй жакшы адамдарсыңар деп. Ошол Ильяс байкем негизи аябай жөнөкөй адам, ошол байкемден үйрөнгөн сапаттарым болсо керек деп ойлойм да. Анткени канча жүрсөң, ошончо өзүнүн байкемдин сапаттарын мен да өзүмө көчүрүп алдым да. Ошондой эле бала кезиңиздеги кыялыңыз азыр орундалып жатабы? Кайсыл кыялыңыз азыркыга чейин орундалды? Бала кезимде мен актер болом дечимин, анан ушундай эл адам болгон кызыкчумун, бирок Кудайга шүгүр айтам, чексиз ойлогон ойлорум, максаттарым бүт баары ишке ашып келатат. Актер болом деп калдыңыз. Сиз өзүңүздүн актерчулук чеберчилигиңизди сынап көрүүгө даярсызбы? Биз сынап көрүп келатабыз, кинодо болбосо дагы клипте. Анткени бул клип менен кино деле бир айырмасы жок болсо керек дейм. Кино узун, бирок клип кыска. Эгерде кинодон сизге сунуштар түшсө макул болот белеңиз? Кинодон сунуштар түшсө албетте макул болом, бирок киного көбүрөөк мындай убакыт көп кетет. Даяр болуш керек ал үчүн. Буйруса аракет кылабыз. Ошондой эле бул жашоодо баарыбыз эле түз жолдо өтпөйбүз да, баарыбыз кулайбыз, кайра турабыз, жарадар болобуз. Айтсаңыз, жашооңузда ошол кулап кеткен учурлар азыр эсиңиздеби? Жашоодо ар кандай кыйынчылыктар болот, эми бул жашоо сыноо жашоо да. Буну баарыбыз моюнга алышыбыз керек. Бул жашоодо баары тегиз болбойт, өзүңүз айткандай. Өйдө ылдый болуп турат. Эми жакындарың, досторуң бар кезде ал нерсе билинбейт го деп ойлойм. Ошондой эле атайын сизге арналган блиц суроолор бар. Баштасам? Даярсызбы? Даярбыз. Нияз мырза эмнеден коркот? Жыландан коркот. Жыландан? Андан башка дагы фобияңыз барбы? Жок, андан башка. Досторуңуз сизди кантип сүрөттөп берер эле? Досторумдан сураш керек аны. Ал эми өзүңүз кантип сүрөттөп бере элеңиз өзүңүздү? Билбейм, со стороны виднее дейт го, ошого өзүм жөнүндө эч айта албайм. Эң жагымдуу күн деп кандай күндү элестетесиз? Күн сайын эртең менен турганда, оорубай турганымда сүйүнөм чындап. Мурда анча ойлончу эмеспиз, азыр жана эмеден кийин аябай сүйүнчү болуп калдык. Ырчылыктан тышкары кайсыл кесип менен алектенгенди каалайт элеңиз, эгерде сыр болбосо? Мен өзүм бизнеске аябай кызыгам. Азыр дагы кичинекей чакан бизнестерди кылып жүрөбүз. Бизнести чоңойтуп, аябай Кыргызстанда чоң бизнесмендердин арасында болгону жакшы көрөм. Жакынкы арада сизди бизнесмен катары көрүп калсак болот турбайбы? Азыр деле бизнесменмин. Бакыт деген сөздү кандай түшүнөсүз? Бакыт деген сөздү азыр проблемасы жок. Күлгөнгө мүмкүнчүлүгүң болсо, жүрөгүң ошол нерсеге макул болсо, күлүп жүрсөң ар дайым ошол бакыт деп ойлойм да. Капалам жүргөн адам, күлө албаган адамдын ичинде албетте кайгысы болот. Албетте бир жүрөгүн өйгөн бир нерсе болот. Ошондуктан ар дайым бактылуу адам күлүп жүрөт деп ойлойм. Ал эми ким менен сыймыктанасыз? Мен өзүмдүн апам менен сыймыктанам. Өзүмдүн байкем менен сыймыктанам. Кыргызмын деп сыймыктанам. Көбүнчө мырзалар өзүмдүн апама окшош болгон жубайды издейм деп көбүнчө айтышат. Сиз дагы ошого кошуласызбы? Ошол негизи туура болсо керек деп ойлойм. Анткени ар бир адам өзүнүн апасын идеал тутат. Ким эле апасын жаман көрөт эмеспи? Ошондуктан ар бир мырза ошентип кыялданганы туп-туура деп ойлойм. Мен дагы ошондой жубайды тандайт элем. Ал эми сизди жакынкы арада үйлөнөт деп уктук. Кимден? Билбейм.
Бул жылы планыңызда барбы үйлөнүү тууралуу? Негизи биз пенде болуп ар нерселерди ойлоно беребиз, могунчанчы күнү мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп. Бирок баары маңдайга жазылган, Кудайдын айткандай болот экен. Буйруса үйлөнөйүн деген, жакын аралыкта үйлөнөйүн деген ойлор бар. Ошондой эле азыр экинчи оюнга убакыт келип жетти. Сизге суроо берем, сиз жөн гана болгон же болгон эмес деп жооп бересиз. Хорошо. Даярсызбы? Давайте. Фонограмма менен ырдап жатканда ыңгайсыз учурлар болду беле? Болгон. Тааныган адамыңызды көчөдөн көрүп калганда ага жолукпоонун амалын издеп, андан качкан учурлар болду беле? Болгон. Эң маанилүү күндө ооруп калган учурлар болду беле? Унутуп атам. Айымдардан таяк жеген учурларыңыз болду беле? Жок. Айылдан шаарга келгенде көчөлөрдү таппай адашып кеткен учурлар болду беле? Болгон. Көрман кыздарыңызды жактырып калган учурлар болду беле? Албетте болгон. Сахнадан кулап түшкөн учурлар болду беле? Кудай сактасын, боло элек. Агаңыз Ильяз мырза менен балалыкта мушташкан учурлар болду беле? Бала ойноп болгон. Жеңеңиз Мединага эркелеген учурлар болду беле? Болгон. Чыгармачылык кесиптештериңиз менен пикир келишпестиктер болду беле? Жок, болгон жок. Өзүңүздү пиарладыңыз беле? Албетте. Ушуну менен Доре программасына бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Сиздин алтындай болгон убактыңызды келип бизге бөлүп берип келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге эркин микрофон. Сиздерге чоң рахмат. Ар дайым бар болуңуздар, тунук эфир каалайм. Сизге да ийгилик чоң. Рахмат. Кыргыз элим ар дайым аман болсун, оорубасын эч качан. Ар дайым күлүп, тойлоп эле жүрө берели. Бар болуңуздар. Рахмат. Ушуну менен Доре шоу программасына бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Бүгүн бизде конокто эстрада ырчы мырзасы Нияз Абдыразаков. Эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.